Январь 1-январдан тарта 5 жаңы кодекстер менен 2 мыйзам күчүнө кирди. Алар кылмыш жаза кодекси, жазык процессуалдык кодекс, жазык аткаруу кодекси, жоруктар тууралуу кодекс жана бузуулар тууралуу кодекс. Ошондой эле пробация жөнүндө жана мунапыс жөнүндө мыйзамдар. Кыргызстандын футбол боюнча курамасы тарыхта биринчи жолу Бириккен Араб Эмираттарында өткөн Азия мелдешине катышып, жарым чейрек финалга чыкты. Февраль Бишкек менен Чүй облусунда коопсуз шаар долбоору ишке кирди. Коррупция менен күрөштөн түшкөн бирдиктүү эсептеги каражат мектеп курулушуна жумшаларын мамлекет башчысы Бишкектеги мектептердин бирине барган учурда билдирди. Кыргыз Республикасы аймактарды өнүктүрүү боюнча улуттук диалог конференциясы Бишкекте өттү. Максаты аймактардын социалдык-экономикалык абалын жакшыртуу жана өнүктүрүү үчүн мамлекеттик органдар менен калктын, бизнес чөйрөнүн, жарандык коомдун, эксперттердин жана эл аралык институттардын өз ара аракетин жана диалогун жандандыруу. Бишкектин Свердлов райондук сотунда Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо боюнча соттук жараян башталды. Март Орусия президенти Владимир Путин Кыргызстанга мамлекеттик сапар жасады. Анын алкагында 8 орус-кыргыз аймактар аралык конференция өтүп, жыйынтыгында $6 миллиард ашык келишимдерге кол коюлду. Кыргызстандын сотторунун 11-чи курултайы өтүп, өлкөдө жүрүп жаткан соттук укуктук реформага талдоо жасалып, баа берилди. Ошондой эле соттук корпустун алдындагы милдеттер менен анын ишмердүүлүгүндөгү негизги багыттар аныкталды. Тышкы саясаттын жаңы концепциясы кабыл алынды. Документтин мазмунуна өлкөнүн улуттук кызыкчылыгы бөлүп киргизилди. Апрель Кыргыз өкмөтү уран иштетүү боюнча Таш-Булак кенинде жумуш токтогонун маалымдады. Түрксой уюму тарабынан жарыяланган Ош түрк дүйнөсүнүн маданият борбору 2019 иш-чарасы салтанаттуу ачылды. Ошто Санарип Кыргызстан аймактарды өнүктүрүү деп аталган биринчи телекоммуникациялык форум байланыш операторлорун, мамлекеттик органдардын өкүлдөрүн, айта адистерин, бизнес ассоциацияларды жана эл аралык эксперттерди бир аянтка чогултту. UFC чемпиону Валентина Шевченко Кыргызстанга келип, Бишкек, Ош шаарларында көрөрмандар менен жолукту. Май Аймактар үчүн таза суу дал ушундай аталыштагы форум Бишкекте өтүп, алдыдагы 5 жылда 24 шаар менен 248 айылда суу менен жабдуу тутуму оңдолору айтылды. Ошондой эле 369 айылда таза суу менен камсыз кылуучу системанын курулары белгилүү болду. Азиз Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушу боюнча мурдагы вице-премьер-министр Шамиль Атаханов, мурдагы саламаттык сактоо министри Динара Сагинбаева жана жазаларды аткаруу кызматынын төрагасынын мурдагы кеңешчиси Калыбек Качкыналиев кармалды. Кыргызстандын ветеринардык системасы ЯЭП нормаларына дал келет деп табылды. Июнь Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун саммити өттү. Ошондой эле Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин мамлекеттик, Монголиянын президенти менен Индиянын премьер-министри расмий сапар жасашты. Жогорку кеңеш Алмазбек Атамбаевдин экс-президент жана кол тийбестик макамынан ажыратты. Башкы прокуратура мурдагы мамлекет башчысына каршы коюлган 6 айыптын 5-өөнө негиз тапты. Президент Сооронбай Жээнбековдун демилгеси менен түзүлгөн өндүрүш жана ишкерчилик боюнча комитеттин биринчи жыйыны өттү. Июль Президент Сооронбай Жээнбеков Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен кыска жумуш сапарынын алкагында Исфара шаарында жолугушту. Мамлекет башчысы бул жолугушууну тарыхый деп атады. Азиз Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушу боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы чакырды. Мамлекеттик органдар үчүн маалыматтык системаны иштеп чыгуучу Кыргызстанда мамлекеттик укук жана сот сервис ишканалары түзүлдү. 2023-жылга чейин кибер коопсуздуктун стратегиясы бекитилди. Август Кой-Ташта Алмазбек Атамбаевди суракка алып келүү иш-чарасынын маалында подполковник Үсөн Ниязбеков көз жумду. Мурдагы мамлекет башчысы өз үйүндө кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына алып келинди.
Солтон Сарыда жергиликтүү эл менен Жонгжи Майнинг компаниясынын кызматкерлеринин ортосунда чыр чыкты. Жергиликтүү эл Кытай компаниясынын ишин токтотууну талап кылышты. Кийинчерээк компаниянын ишмердүүлүгүндө мыйзам бузуулар аныкталды. Чет өлкөдөгү мекендештер менен өз ара кызматташуу боюнча президенттин алдындагы кеңештин биринчи отуруму өттү. Кыргызстандын ЯЭПке кошулуусунун 4 жылдыгынын жыйынтыгы чыгарылды. Кыргыз өкмөтү менен Сентера Голдтун ортосундагы стратегиялык келишим күчүнө кирип, долбоорго байланыштуу соттук териштирүүлөрдүн баарына чек коюлду. Жогорку соттун соттук коллегиясы Өмүрбек Текебаевке карата чыгарылган өкүмдү жокко чыгарып, жаңы жагдайларга байланыштуу Текебаевдин ишин кайра кароо үчүн 1-Май райондук сотуна жиберди. Сентябрь. Евразия жумалыгы 2019 эл аралык көргөзмө форуму өтүп, 2000 адамды чогултту. Таласта 1-чи улуттук көчмөндөр оюндары өтүп, эстафета Ош облусуна берилди. Мамлекеттик тил макамынын 30 жылдыгы белгиленди. Айсулуу Тыныбекова дүйнө чемпионатында алтын медаль утту. Октябрь. 1-октябрдан тарта мугалимдердин эмгек акысы 30%га көбөйдү. Ошол эле күнү пенсия да жогорулады. Мамлекеттик жана коомдук ишмер Абдыкадыр Орозбековдун 130 жылдык мааракеси Кадамжай районунда жогорку деңгээлде белгиленди. Жогорку соттун Конституциялык палатасы Алмазбек Атамбаевдин тарапташтарынын өтүнүчүн четке кагып, Кыргызстандын президентинин ишмердүүлүгүнүн кепилдиги жөнүндө мыйзамга 2019 жылда кирген толуктоолор Конституцияга ылайык келет деп тапты. Кыргызстанда төмөнкү пайыз менен мамлекеттик ипотека программасы ишке берилди. Программадан өлкө жарандарынын баары пайдалана алышат. Бишкекте патрулдук милиция ишин баштап, командалык борбор ачылды. Ноябрь. Бишкекте эл аралык донорлордун конференциясы өтүп, 35ден ашык уюмдар менен өлкөлөрдүн өкүлдөрү катышты. Ушул айда Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев Кыргызстанга мамлекеттик визит менен келди. Бишкекте президент Сооронбай Жээнбековдун төрагалыгы алдында ЖККнун саммит өттү. Мамлекеттик ишмер Туртак Мусбалиевдин 100 жылдык мааракеси улуттук деңгээлде белгиленди. СССРдин эл артисти Сүймөнкул Чокморовдун 80 жылдыгынын алкагында иш-чаралар өттү. Декабрь. Бишкек жебин модернизациялоодогу коррупция иши боюнча сот өкүмү чыкты. Жогорку деңгээлдеги мурдагы чиновниктер 3 жылдан 15 жылга чейин эркинен ажыратылышты жана ири өлчөмдөгү суммага айыпка жыгылышты. Ошондой эле Бишкектин мурдагы 2 мэринин иши боюнча соттук жараян аяктады. Мамлекеттик комиссиянын жыйынтыгынын негизинде жогорку кеңеш 7-8 августта Кой Таштагы окуялар боюнча токтом кабыл алды. Манас жана Чыңгыз Айтматов улуттук академиясы расмий ачылды. 79 жаш курагында узакка созулган оорудан улам кыргыз кереметин түзүүчүлөрдүн бири, кинорежиссер, СССРдин жана кыргыз элинин артисти, СССР мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты Болот Шамшиев дүйнө салды. Кыргызстанда уран жана ториди казууга, иштетүүгө жана чалгындоого тыюу салган мыйзамга президент Сооронбай Жээнбеков кол койду. Мамлекеттик аларча резиденциясында президенттин жыл жыйынтыгын чыгарган маалымат жыйыны болду. Ага 188 жергиликтүү жана чет элдик маалымат каражаттарынын өкүлдөрү катышты.